Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабактын темасы падышалык Россиянын 19-кылымдын экинчи жарымындагы тышкы саясаты. Россия империясы дүйнөлүк цивилизациялык процессте. Сабактын планы: Париж тынчтык келишиминин чектөөлөрүнүн алынышы, Орто Азияны басып алуу, Петербургдун Ыракы чыгыш саясаты, Россиянын Балкандагы саясаты, Александр үчүнчүнүн тышкы саясаты, Россиянын ээлиги жана калкы, өнөр жай өндүрүшү, капиталдын киргизилиши, монополиялардын түзүлүшү, айыл чарбасынын абалы, саясий түзүлүшү жана тышкы саясаты. Париж тынчтык келишиминин чектөөлөрүнүн алынышы, Россиянын Крым согушунда жеңилип калышы анын дүйнөлүк аренада ролун төмөндөттү. Тышкы иштер министри Горчаков Париж тынчтык келишиминин шарттарын жеңилдетүүгө аракеттенген. 1870-жылдагы Франциянын Франк-Прусс согушунда жеңилишинен пайдаланып, Россия европалык дөөлөттөргө Париж тынчтык келишиминин шарттарынан баш тарта тургандыгын билдирген. 1871-жылы Лондондогу эл аралык конференциянын катышуучулары Россиянын бул чечимин таанууга аргасыз болушкан. Россиянын Орто Азияны басып алуусу. 1867-жылы Түркстан генерал-губернаторлугу түзүлгөн. 1868-жылы Кохон хандыгы жана Бухара эмирлиги Россиянын вассалдары болгон. 1873-жылы Хива хандыгы Россиянын вассалы болгон. 1876-жылы Кохон хандыгы жоюлуп, Фергана облусу түзүлгөн. 1881-жылы түркмөндөрдүн Көктепе аймагы багындырылган. Россиянын Ыракы чыгыштагы саясаты. 1860-жылы Орус-Кытай келишими боюнча Уссурий крайы толук Россияга өткөн. 1855-жылы Симол келишими боюнча Россия Курил аралдарына чыгууга укуктуу болуп калган. Сахалин болсо Россия менен Япониянын ортосундагы бөлүнбөс аймак деп таанылган. 1875-жылы Петербург келишими боюнча Япония Курил аралдарын алынгандыгы үчүн анын Түштүк Сахалинге доосу жок деп тааныган. 1867-жылы Александр II Түндүк Америкадагы Россиянын ээликтерин АКШга сатып жиберген. Россиянын Балкандагы саясаты. 1877-78 Орус-Түрк согушунда Орус армиясы 1877-жылы Дунайдан өтүп, Шипка ашуусун түрктөрдүн Крас чебин ээлеген. 1887-жылдын февралында Сан-Стефан тынчтык келишими боюнча Сербия, Черногория, Румыния толук эркиндик алышкан. Ал эми Болгария автономиялуу князьдык болуп калган. Сан-Стефан тынчтык келишими боюнча Россия Крым согушунун натыйжасында ажырап калган Түштүк Бессарабияны кайтарып алган. Закавказьедеги Батум, Крас, Ардаган жана Баязет чептерине ээ болгон. Александр үчүнчүнүн тышкы саясаты. Англия, Россия жана Германия 3 императордун союзу түзүлүп жана узартылып турган. 1887-жылы Россия Франциядан алгачкы карыздарды алып баштаган. 1893-жылы Франция менен аскердик конвенцияга кол койгон. Ал 1894-жылы январда ратификацияланган, башкача айтканда бекитилген. Капитализмдин жана монополиялардын түзүлүшү. Россиядагы алгачкы монополиялар 19-кылымдын 80-90 жылдарында пайда боло баштаган. Синдикаттар. Ар бир ишкана өзүнүн продукцияларын сатуу үчүн бириккен бирикмелер. Эң кубаттуу синдикаттар Протомета, Продауголь синдикаттары болгон. 1909-913 жылдары эң чоң монополиялар, тресттер жана концерндер түзүлгөн. Айыл чарбасынын абалы. Крепостнойлук түзүлүштүн калдыктары сакталып кала берген.
1891-92 жылдары Европалык Россияда катуу ачарчылык болгон. 20-кылымдын башында Россия эгин өндүрүү боюнча АКШдан кийинки экинчи орунга чыккан. Россиянын айыл чарбасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу артта калган. Саясий түзүлүшү жана тышкы саясаты. 20-кылымдын башында Россия империясы абсолюттук монархия, башкача айтканда чексиз жеке бийлик бойдон калган. 1899-жылы Гаагада куралданууну чектөө маселеси боюнча конференция болуп өткөн. 1896-жылы Россия Түндүк Кытайда, Манчжурияда Чыгыш Кытай темир жолун куруу укугуна жетишкен. 1898-жылы аскердик деңиз базасын чыңдоо үчүн Порт-Артурду ижарага алган. 1904-905-жылдары Жапон согушу болуп, Порт-Артур 1904-жылы капитуляцияланган. 1905-жылы августта Портсмутта Япония менен тынчтык келишими боюнча Россия Сахалиндин түштүк бөлүгүнөн ажыраган. Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Россиянын Крым согуштан кийинки эл аралык абалы кандай болгон? 1877-78-жылдары Орус-Түрк согушунун натыйжасы кандай болгон? Сан-Стефан тынчтык келишими менен Берлин конгрессинин айырмасы эмнеде? Россиянын айыл чарбасынын өнүгүшү шарттары кандай болгон? Россиянын ички жана тышкы соода-саттык тармагы кандай өнүккөн? Россиянын тышкы саясаты кандай болгон?